Чет өлкөгө чыккан соң алданып, айлык маянасын ала албай жүргөндөрдүн так статистикасы жок. Бирок айрым булактарда жылына 400-500гө жакын кыргызстандык эмгек акысын ала албай алдамчылардын торуна илинет. Бүгүнкү чаралышыбызда өз укуктарын билбегендин айынан кулчулукка кабылып кеткен жарандар жөнүндө айтып беребиз. Дал ошондой абалга туш келбеш үчүн эмнелерди кылуу керек? Өткөн жылы Россияда эмгек кулчулугуна кабылган 400дөй кыргызстандык мекенге кайтарылды. Адистер мындай көрүнүштүн бардыгы жарандардын эч кандай маалыматы жок, алдануу жолу менен чет жактарга эмгектенүүгө чыгып кетүүсү себеп болуп жаткандыгын айтышууда. Алар Россияга тааныш билиштери, жакындары, мындан сырткары чет жактарга жумушка орноштуруу менен алектенген жеке фирмалар аркылуу кетишип, эмгек келишими жок иштегендиктен эмгек маянасын ала албай, бекер иштөөгө аргасыз болгондор. Ушундай көйгөйгө туш келбеш үчүн кандай документтерди камдоо керек? Сиз иштеген ишкана жеке менчикпи же мамлекеттик ишканабы? Маани бериңиз. Мамлекетке караштуу болсо ишенимдүүрөөк. Эгерде жеке ишкана болсо абайлаңыз. Сиз түзгөн келишим кагазы эч кандай юридикалык күчкө ээ болбой калышы мүмкүн. Мындай учурда сиз Орусияда мигранттар үчүн кол борбор ачылган. Аталган борбор кыргыз, орус, тажик жана өзбек тилинде иш жүргүзөт. Борбордун адистери аларга кайрылган ар бир адамды угуп, юридикалык кеңештерди беришет. Ошондой эле адистерге мигранттар медициналык жардам, ижарага үй алуу, иш учурунда жаракат алып калганда документтерди жоготкондо кайда кайрылса болорун жана башка бир катар маселелер боюнча кайрылууга болот. Кеңеш берүү борбору иш күндөрү саат 8:00-дөн 23:00-га чейин, дем алыш күндөрү 9:00-дөн 21:00-га чейин иштейт. Байланыш номерлары төмөндө көрсөтүлгөн. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматында бүгүнкү күндө чет өлкөлөргө жумушка орноштуруу иштерин алып барган 38 фирма бар. Расмий маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде 840 миңдей кыргызстандыкты мыйзамдуу эмгектенүүгө жиберген. Ошондуктан өзүңүздүн жумушуңузга так алданып калуудан сак болуңуз.